азыр интернет кирсең баардыгы азыр президент сынды болуп атат да. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө бул биздин президентибиз бир мурунку саясатчыларга кичине сөз сүйлөгөн экен да. Андай кичине катуу сөз сүйлөсө азыр элдин башы президентибизди иликтеп эметип атат. Мына кыргыз эли демократияда окуп. Баары демократияга кирип кетти айбайчы. Эркин тур, эркин сүйлөп эле, президентибизди жамандап эле, президентибиз мындай иш кылып атат, иш кылбай атат депчи. Президентибиз жакшы иштеп атат колунан келишинчечи. Бирок анын артындагы турган ушу өзү менен эметкен артында турган кишилер башкача болот да айбайчы. Ушу президентибиз эметпей, командасы жакшы болбой атат президентибиздинчи. Президент жакшылап колдон келишинче тышкы иштерди жүргүзүп, жакшы мамлекеттерибизге, бюджетибизге жакшы салым кошуп атат да. Тил үчүн жакшы эле бөлүп атат. Бирок ортодо ушу байланып кетип атат. Ушу кыргыз тили үчүн бөлүнгөн салымдырагы ушу байланып курсакка киргизип атат да көбүнчөсүнчү. Ошон үчүн курсакка кирген жаман ушу курсак киргизбей ушу элибизди ойлоп, жерибизди ойлоп, наракка артына туруп, арга сөз сүйлөп, ушу кыргыз тилибизге жакшы көңүл бурушса дейм да. Ушу мамлекетибиз өнүксүн десек, ушу жерибиз жакшы жер жашасын десек, ушу кыргыз тилибизге бөлүп айтат келечи, маданият болбой, тарых болбой, бул эл болбойт депчи. Ушу маданият жагыбызга да быйыл нерсе жакшы, президентибиз маданият тарыхы жылы деп да жарыялады. Ошо маданият тарых жылы болгон үчүн бизге аябай сыймыктанабыз да бартыңчы. Ошо өзүбүздө ушу тарых жоголбой, мына алда дагы көптөгөн тарых эмелер турат. Мисалы, мындагы 16 жылда үркүн окуясы бар, өзүбүздүн канча кыргыз элибизди башка улуттар эметкен. Мына дагы дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөрүлүп атат. Ушу баардыгы ушу президент тарабынан колдонулуп атат да. Мисалы, президент айтты өткөн көчмөн оюнда ушу Түркия, Казакстанда колдоп берип, ушу баарына рахмат айтам депчи. Мына ушу көчмөн оюнда ушу жоголбой, ушу тарыхыбызда кетип бараткан жакшы болот да. Биздинчи. Ушу көчмөн улуттук оюндарыбызды жоготпой, ушу ат чабыш, көк бөрү оюндар жоголбой, ушу дүйнөлүк масштабка чыгып бараткан ушу президентибиздин салымы да булчу. Азыр аргасы демократия деп президентибиз арга сөз айтып атат, президентибиз мынтип атат, иштебей атат деп. Ал жакшы эле колунан тырышып иштеп атат. Просто артында турган кишилери эметип атат да, ортодон байланып кетип атат да. Менде суроо атат, ошол интернет тармагы деп атпайсыңарбы? Ошол интернет тармагына киргенден кыргыз тили жөнүндө кандай маалыматтарды алдыңар? Ошол интернеттен алган маалыматты айтып берелечи анда, мисалы ошол аяктан окусак болот, көрсөк болот деп атасыңар да. Чындап эле ошол интернеттен аласыңарбы маалымат? Ошол эмнелерди алып атасыңар? Эмнелер жазылган экен? Мисалы, интернетке кирсең, мисалы, жазылган, бирок бар тарых бар да. Мисалы, интернетке керектүү убакта, мисалы, шашып окуганда ушу интернеттен ала коебуз да. Мисалы, интернетте маалыматтар бар, кыргыз тилинде жазылган да. Мисалы, кандай десем, ала коесуңар да. Аргасы менен ала коебуз да. Мисалы, андай десем, мисалы, бир реферат берип калса, жазыш керек болгондо шал интернетке кирип карайбыз да, кыргыз тилиндечи. Кыргыз тилинде жазса, бирок бар толук маалымат боюнча кыргыз тилинен интернеттен алып жазып беребиз да, көбүнчөсүнчү. Кээде библиотекага барып китеп алып да жазабыз тарых боюнчачы, окуп, түшүнгөнүбүздү айтып берипчи. Ошол. Ошол интернеттен алып жазгансыңар көбүнчө. Көбүнчө интернеттен алганбыз. Көбүнчө ошол жерден пайдаланып Аял затын жакшы сөздөр макталган дегенде. Ошол. Ошол эмне демекмин, ошол мамлекет биз айтып аткан сөз ушу мамлекет тарабы көрөт болдук экенби деген сөз бар да. Ушу президенттерибиз көрөт болдук экенби, депутаттар ушу көрөт болдук экенби, жаштардын сөзүн угат болдук экенби. Же бул жаштар сүйлөп бизге эмне деп отурушат, мүмкүн чиренип кой байлыгына таянып дегендей. Бул нерсе баардыгы өткөчү күндө нерсечи. Баардык нерсе тамчыдан курулат, балким Кудай буйрса силер оңдойсуңар. Угуп калса деп ой бар да, ушу президент өзүнүн сөзүн угуп, ушу жаштарыбызды колдоп, жакшы эмеге үндөсө депчи, дейм да, тилейм да. Баракелде. Азамат. Мен деле кошулам азыркы айтканга. Жана бул сабакта отурганда эжелер айтат да, реферат чыгарып келе деп. Аны эмне үчүн только интернеттен жазып чыгарыш керек да, оңой иштен баарын кылабыз да. Барып эле интернеттен барып айтасың, мындай тема жазып бересиң, ал жазып коюп акча төлөп кетип калабыз да. Ошону эмес, өз төлөйсүңөр ошол бир реферат алып келип, бир берүү үчүн канча акча кетет? Бир реферат үчүн, полный тема үчүн 50 сом төлөнөт. Ошол даяр болот, төлөп атасыңар, 50 сом төлөп атабыз атасыңар. Бирок ошол биз барып эле жаздырып чыгарып алып атасыңар да. Ошондо бир нерсе мындай мээге кирип атабы? Чынында ошо кыргыз тилин ошонтип эле үйрөнүп, документ мындай компьютер аркылуу, интернет аркылуу алып эле анан эмне деп аткандыгын, эмне жазылып барып аткандыгын билбей эле ошол түшүнүп кете береби, кандай болуп калат? Жок, ошо сиз айткандай эле интернеттен барып алат да, анан ал окуп да көрбөйт, анан келип эле эме мугалимге тапшырат. Ошол окуш үчүн, ошону билиш үчүн окуш керек да. Өзүбүз жазганыбыз мээбизге жакшы сиңимдүү болуп үйрөнөбүз кыргыз тилин өнүктүрүп. Мугалим сурайбы ошол сурап келгенде, бир аз сурап коебу? Сурагандары да бар. Ошон билгендериң жооп берип коесуң да. Жакшы, анан кыргызда жакшы макал бар экен. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дейт. Анан
дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Шуну кандай чечип билесе болот эже? Эми дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дегенде баягы дос күйдүрүп айтканы бул эми бул тилге байланыштырсак күйдүрүп айтканы бул ошол өзүңдүн тилиңди жакшы бил, өзүңдүн каада салтыңды, үрп адатыңды бил деген сөз да күйдүрүп айтканыбыз. Өзүңдүн тилиң үчүн күй, жан деген сөз. Ал эми сүйдүрүп айтат дегенибиз бул эми душман сүйдүрүп айтат. Эми ал өзүңдүн тилиңе күйөсүңбү, күйбөйсүңбү, өзүң билесиң деген сөз да эми ал мындай сырттан мамиле кылып коет. Анан эми азыр көбүнчө жаштарыбыз чет мамлекетке барып иштеп байлыкка, акчага кызыгып кетпедиби? Көбүнчө ушул англис тилине кызыгышып атат да. Англис тилин үйрөнүш керек. Ата энелер деле англис тилин үйрөтүп, башка тилдерди үйрөтүп, башка жака чыгып иштесе жакшы акча табат экен дегендин эле негизинде да. Сиздин оюңузча улуу тилдерден кайсыл улуу тилдер өлбөйт деп ойлойсуз? Улуу тилдерден эми бизде орус тили өлбөйт деп ойлойм. Орус тили биздин экинчи тилибиз, бирок экинчи тилибиз болгону менен биз орус тилин билишибиз керек. Себеби дегенде азыр биздин мамлекетте иш жок болгондуктан жаштарыбыздын баары ошо чет жакка, Россияга барып иштеп акча таап, үй бүлөлөрүнө акча салып багып атат. Ушул орус тили өлбөйт деп ойлойм. Анан өзүбүздүн тилибизди да унутпашыбыз керек. Ушу айрым интернет барактарында жүрөт да, ушул кыргыз тили жоголуп бараткан тилдердин катарында деп. Катарында деп келатат, бирок бул тил деле өлбөйт деп ойлойм. Биздин өлкөдө жашаган, Бишкек шаарында жашаган башка улуттун өкүлдөрү тарабынан деле орустар, украиндер көп түрдүү өлкөлөр жашайт да, элдер жашайт. Мисалы үчүн кыргыз Ырын Ырдайлы деген ырды ошол немени Бабков көтөрүп, башка улуттун деле өкүлдөрүн кыргызча ырдатып атпайбы? Өткөндө мисалы үчүн Япониядан келген кыз деле кыргызча ырдап. Ушу ырдап койсо эле өнүгүп кетеби же? Ырдап койсо деле өнүкпөйт, бирок ушул кыргыз тилин көбүнчө ошол башка неме улуттарга ошол китеп жүзүндө окутуп үйрөтүш керек. Биринчи эле орфографиясын, жазуусун, грамматикасын үйрөтүш керек. Анан кийин сүйлөшүү аркылуу үйрөтүш керек да кыргыз тилин. Анан ырдаганды жаттап ала берет да. Анан ушул кыргыз тилин жаштар унутпай өнүктүрсө деген ойдомун. Кыргыз тили улуу тил деген темада сөз кылып жатабыз. Сиздер номер 100 кесиптик лицейдин жаштарын жана төрүбүздүн коноктордун сөзүн угуп жатасыздар. Анда урматтуу жаштар, мынакей дагы кыргыз тилине, кыргыз ушул тили өнүп өссүн деген ошого салым кошуп, керек болсо жанын берип кеткен ата бабаларыбыздын аттарын атай аласыңарбы? Кимдер болгон? Анткени ушул тил алдыга ошол тилибизди алифбени баштап сөздүк куруп башында турган ата бабаларыбыз болгон да, ошолор билесиңерби аты жөнүн? Турал Айтматов болгон. Бул кыргыз тилин неметкенде орустар өлтүрүп көмүп койгон. Ким дейсиң? Турал Айтматов. Ал тиги репрессия мезгилин айтып кеттиң сен. Касым Тынстанов болгон. Дагы. Жаш бар экен. Дагы ким болот? Азамат. Кел. Билишсем бул Чыңгыз Айтматов болгон. Дагы. Касым Тынстанов, анан Жомарт Бөкөнбаев болгон. Жазуучу эме Кыргызстан. Дагы кошуп айтып кетсем, булар болду го. Эже толуктап бересизби? Мына азыркы биздин балдарыбыз эми ар бир ой баалуу дейт. Кимдер ушул баягы тилибизге күйүп, биринчи ушул баягы тарыхта аттары калган биздин ата бабаларыбызды айтып койсоңуз. Мисалы үчүн кыргыз тили үчүн күйүп жанган бул окумуштуулардан Касым Тыныстанов болгон. Бул ошол өзүнүн тили үчүн күйүп жанып, Сталин мезгилинде репрессияланып кеткен. Бул кыргыздар үчүн, чоңдор үчүн алифбе жазган,
ошол тил илимин жазган Касым Тыныстанов биринчи ушул кыргыз тили үчүн күйүп жанган жазуучулардан, окумуштуудан деп ойлойм. Ишенал Арабаев азыр мынакей университетке аты коюлуп, Кусейин Карасаевдар мисалы үчүн кыргызча жана орусча сөздүктөрдү жазышып кетишкен ушул немелерибиз биринчи. Эски инсандарыбыз албетте туура бизге жакшы бир из калтырган, бирок ошону биз туура колдонуп атабызбы азыркы учурда же жокпу? Ошол суроо болуп калды да. Ошон үчүн ошол бизге тыштап кеткен, мурас кылып калтырып кеткен эне тилибизди ар дайым сактап, сүйлөп жана башка улуттардын алдында биз өзүбүз тилибиз алдында мындай бир тизе бүгүп калбай эле, албетте кыргыз тилин сактап, кийинки урпактарга өткөзүп берели деген жакшы ой тилекти айткым келет, Кудай буйрса. Эми урматтуу жаштар, жыйынтыктап айтсак, ойду чогултуп, баягы ошол бүгүнкү тилибиз ушул жаштар мынакей ар кандай ойлорду айтты. Эми жыйынтыктасак, ушул баягы тилди кантип өнүктүрөбүз, силерде кандай ойлор бар, тилибиз оңолобу же жоголобу, силер келечекте ушул балдарды кантип тарбиялайсыңар, келечекте досторуңардын мисалы ошол жанагы бир нече сөздөрдү айтпадыңарбы? Эми мындан кийин ошол сөздөрдү колдонсок болотпу же болбойбу? Чоңдорго эмне дейсиңер? Анда жаштарда ой. Биз азыр эми мисал алганда, биз азыр баарын эле орус тилине колдонобуз да, розетка, вилка, выключатель депчи. Ушул убакка чейин азыр мен бир дагы кыргыз тилиндеги которгон сөзүн уккан эмесмин да. Азыр эми бизге тилчилер ушунун баарын которуп берсе, албетте келечек жаштардын колунда, келечек жаштардын колунда демекчи эле, баары эле азыр эми ошону жаштар колдонуп барып кыргыз тили өнүгөт деп ойлойм. Кудай буйрса. Жакшы, баракелде. Бул азыркы кезде биздин эле эмес, бул мамлекеттин эң актуалдуу проблемасы бар. Мисалы биз азыр чет жерге иштеп же окугана барсак, ал жердин тилин, менталитетин, ошолордун походкаларына жараша өзүбүздү көндүрүшүбүз керек. Алардын тилин сүйлөшүбүз керек, алардын ырын ырдашыбыз керек. Ал эми азыр бизге келгенде андай мисалы тил боюнча эчтеке аларга мындай милдеттеме берилбейт да. Кара жоргон эле бийлешет. Эми баягы биздин тилди сүйлөшпөйт. Азыр мисалга айтсак, мен Ош базарда көп эле көрөм. Азыркы бияка келип окуп жүргөн индустар жада калса жеп аткан нанын кыргызча айта албайт да. Ал эмнеге анын баягы биздин мамлекет башчылары, мамлекеттин башына тургандар ошолорду колго алып койсо, биздин тилибиз өнүгүп кетмек деген ойдон. Жана ошондой эле көп тил дагы билиш керек, Эме бул Кыргызстандын эң биринчи катасы деп менин оюмча деген эки тилди мамлекеттештик соңунан. Анткени деген Кыргызстандын эки мамлекеттик тили бар, бул орус тили жана кыргыз тили. Ошондуктан демократия болгондуктан дагы элдин баары орусча сүйлөп, көчөлөрдү карасаңыздар, жарнактар, магазин, дүкөндүн аттары орусча, ошондой орусча каталар да кетиришет да. Мисалы үчүн дүкөнү деп туруп, андан кийин атын айтып коет. Анткени тиги ал деген биринчи атын айтып туруп, анан дүкөндү керек болчу да. Бирок алар ката менен жазат. Анан дагы интернеттен окуганга болбойт деп атпайбы? Неме интернеттен сабак окуса болот. Анткени деген эгерде адамдын каалоосу болсо, өзү каалаган жерден окуй берет да. Китептен болобу, каяктан болобу окуй берет. Интернеттен бир гана тиги ошондой кызматтарга барып реферат чыгарбастан интернеттен карап туруп жазып келсе да болот. Болот, пайдаланса болот. Эгер өзү кааласа. Биринчиден тилдин өнүгүшүндө адамдын каалоосу жатат да. Баракелде, Азамат. Анда эже, сизде кандай ой? Эми мен ушул кыргыз тилинин өнүгүшү жөнүндөгү оюм эгемендүүлүк болгондон бери кыргыз тилин мен айтпайм жаман деп. Жакшы эле болуп атат. Ушул кыргыз тилинде китептер чыгып, мисалы үчүн биз лицей мурда министерствого караганга чейин агентствого карачубуз. Ушул кыргыз тилин өнүктүрүүдө ошол агентствода иштегендер жакшы эле иш-чараларды өткөрүп турушту да. Алар иш-чараларды өткөргөндүгү мындай да, ар бир шаар боюнча ушул лицей, 100 лицейдин ичинде иш-чаралар өткөрүлүп турду, тил жөнүндө, кыргыз тили жөнүндө өнүктүрүүдө. Ошол жерге биз бул адабияттагы маданияттын бир бөлүгү болгондуктан ошол жерлерге өзүбүзчө сахналарда
ушул адабияттан мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарып барып аттык. Башка лицейлерде кыздар дагы бар да. Кыздар дагы артисттерден кем калышпай ошол сахналарда өздөрүнүн оюндарын коюп, ошол жерде жакшы чыгармаларды аткарып беришип атты. Бул кыргыз тилин өнүктүрүүдө Бишкек шаарында жакшы эле нерселер көп болуп атат да. Анан китептер чыгып атат. Мына окуучулар үчүн кыргыз адабиятынан, кыргыз тилинен китептер чыгарылды. Көп эле жакшы жөрөлгөлөр болуп атат. Эми мындан ары дагы кыргыз тили өнүктүрүүдө ушул чыгып атат го, же китептер, бир нече китептер чыгып атат, бирок ошол эле учурда ушул окумуштуулар арасында дагы бир мындай талаш тартыш маселелер бар да. Анан сиздин эми баягында ошол китептер менен сабак берип атасыздар да. Анан баягы жалпак тилге жакыныраак, ошол тарыхты тастыктаган, мисалы мындай жанагы үйрөтүүдө ыкмалары мисалы жакшы болгон ушул кайсыл китептерди атайт элеңиз? Эми бул жерде жалаң кыргыз балдар, бирок кыргыз балдар болгон үчүн биз окутуу орус тилиндеги кыргыз тили жана адабияты сабагын өтүп атабыз да. Бул китеп жакшы эле чыккан. Ошол элдин, кыргыз элинин үрп адаты, каада салты, эпостору, дастандары баардыгы кирген да бул китепке. Жакшы эле. Эми мындан ары дагы кыргыз тили өнүксө, өссө деп ойлойм. Мындан дагы жакшы болсо экен деп ойлойм. Ушул алдыбызда китеп турбайбы? Бул кайсыл? Бул кыргыз адабияты китеби. Ботпаева менен Искакова жазган. Жакшы эле жазган. Мында кийимин киргизилген, Манас эпосу киргизилген, эпостор киргизилген, жазуучуларыбыздын өмүр баяндары, чыгармалары киргизилген, романдар, Каныбек, мисалы үчүн тарыхый роман, Ажал ордуна, Үркүн мезгилиндеги, Алык Осмоновдун ырлары киргизилген. Жакшы эле китеп, мисалы үчүн окуучулар үчүн Чыңгыз Айтматов киргизилген. Кыргыз тилин өнүп өсүүгө жолсу кайсыл бизнес тармагы болобу? Эгерде кыргызга жакшы бир салым кошом десең, күнүгө ошо 65 барак китеп оку деген экен да. Экономикада болобу, башкада болобу. Анан азыркы сиздин көз карашыңыз менен ушул жаштар берилген тапшырманы кандай аткарат? Мен бул лицейде балдар тапшырманы жакшы эле аткарып келишет. Биз буларга келгенде китеп барына жетишпегенден лекция түрүндө жаздырабыз, ойлорунда калсын деп. Анан кийин келгенден кийин китепти көркөм окутабыз буларга. Көркөм окушат. Анан кыргыз тилиге болгон кызыгуулары, адабиятка болгон кызыгуулары жакшы эле, жакшы окуган балдар көп биздин лицейде. Кээде бизде ушул нерсе бар да, кыргыздарда ушундай бир неме каныбызга сиңип калганбыз, баардыгын жакшы деп мактай беребиз да. Бирок жыйынтыгына келгенде ушул жакшы болбой калат да. Анан кийин ошону баягы ажообуздагы биздин чоңдорубуз айтып атпайбы ошол баягы мындай болуп аткан нерсени бир реалдуу жашоо менен айтып берсек, кылсак деп. Анан көбүнчө мындай азыр көрүп атабыз, ошол баягы биз ушул конок тоскондо, ошо кеткенден кийин билинет да. Анан ошентип кээде жакшы деп атып, кээде ушул тигил аңдан учура берет экенбиз. Мактап атыпчы. Анан кээ бирлер айтат экен, ушул көп мактабагыла деп биздин даанышманыбыз да айткан экен, мактабагыла, ошо мактаган ошо адамга зыян алып келет депчи. Анан ошол сыяктуу балким кээ бир учурларда эми балким бул биз жалпы эле Кыргызстан деңгээлиндеги карайлы да. Ошол сиздин оюңузча кандай деп ойлойсуз? Эми мен кандай деп ойлойм, биздин лицейге ар кайсы областтардан, шаарлардан окуган балдар келет. Бул жерде айтып атпаймынбы, биздин лицейге орустар көп келбейт. Баары кыргыздын балдары болгондуктан сурасаң акын жазуучулардын баарын эле айтып беришет, билишет. Анан айтып атпаймынбы, ошол кичине жазган жагынан ката кетиришет деп. Азыр балдар айтпады, мисалы жанагы ошол Вилка жолсу жанагындай бир аттарды которуп берсе, биз ошону колдонот элек депчи. Балким ошону дагы мындай өйдө жакты карай бербей эле, баягы биздин тилчилер деле, ошол окутуучулар деле мындай акырын которуп
Жок, кыргызчасы мындайды айтып койсо болобу же болбойбу? Аны туура айтасыңар. Биз мынакей могу менин кабинетим кыргыз тил кабинети болгондуктан булар көбүнчө электр монтаждоочу, электр газосварщик болгондуктан могу аркадагы немени карасаңар, мына автомобиль оңдоочу, слесарь жана айдоочу кесибинин сөздүгү деп орусчадан кыргызчага которуп жазып койгонбуз да баннерге. Которсо болот, Которсо болот. Анан могу электр монтаждоочу кесиптеринин сөздүгү деп туруп, которуп туруп, мына баннерге жазып, которуп жазып койгонбуз. Кыргыздын келечеги кандай болот? Тили ыйлайбы же алдыда жыргайбы? Сиздин оюңузча кандай? Менин оюм мындай болуп атат да, бул эже айтып кетти го, биз иш-чараларды уюштуруп, ушундай бир концерттерди берип уюштуруп атабыз депчи. Эми ошол негизинен жыйынтыгын берип атабы деген суроо болуп атат да. Жыйынтыгын сөзсүз түрдө берген жок деп айтсак да болот. Анткени ал жерден тил үчүн эмес, бир кандайдыр концерт үчүн даярданышы менен анан кайра барып ошол жердикеден уюштуруп, анан мындай болду, тигиндей болду деп ошол жерден эле бир сүрөттөп коюп эле кетип калышат да. Анын үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Окутуп аткандан баштап, бала бакчадан баштаган биз балдар үчүн кыргыз тилинин баардык терминдерин, баардык сөздүктөрүн үйрөнүүгө шарт түзүп беришибиз керек. Биздин сөз байлыгы өтө кенен кыргыздыкычы. Ошонун баарын колдонуш үчүн бир кандайдыр бир деңгээлде мугалимдер тараптан, ата-эне тараптан, бийлик тараптан баардыгы эле биздин коомчулук тараптан бир жөлөк болушу керек да сөзсүз түрдө. Ошондо кыргыз тили өнүгүп, өскөнгө бир жакшы бир шарт түзүлүп калат эле деген ойдобуз да. Биз иш-чараларды уюштуруп барабыз, бирок ошондо деле макал лакаптарды, табышмактарды, манастарды айтат. Эми ошол кыргыз балдарынын ичинде ошол көргөзмө үчүн эмес, ошол макал лакаптар, табышмактар. Максатын айткан ушул иш жүзүнө колдонуп кетсе деп атат да, ошол калып кетпейт. Эми ошол калып деле кетпейт деп ойлойм. Себеби дегенде балдар ошол нерсени жаттап, айтып, эстеринде калып калат да. Бир макал болсо да эстеп калып ошону колдонуп жүрсө, колдонот да. Мисалы үчүн макалдарды колдонот. Бул макал деген кыргыз элинен ата бабадан келаткан макалдарыбыз. Бул макалды атып айтып, кыргыз эли сөзгө чечен, бай болгон. Анан фразеологиялык сөз айкаштар деп коебуз, ошол өтмө маанинде колдонуп келишкен да, ошол макал лакаптарды. Эми мен деле бул жигитке кошулуп, мен деле кыргыз тили өнүгүп өссө дейм. Ошол кыргыз тилин унутпай, ошону аздектеп, сыйлап, барктап, сүйлөп, муунда муунга өткөрүп, өз тилибизди унутпасак деген эле ой. Урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Биз сиздер менен ушул кыргыз тили, улуу тил деген темада азын олак сүйлөштүк. Биздин жаштарыбыз, биздин коомчулук кайсыл тилдерде көбүрөөк сүйлөшүп жатат, аны жаштардын оюнан жана төрүбүздүн куттуу коноктордун оюнан жакшы өзүңүздөр баамдап алат деген ойдобуз. Биздин жаштарыбыз кандай үйрөнүп жатат, келечеги кандай болот кыргыз тили деген негизги максатта азын олак сөз кылдык. Көп тил билүү абдан жакшы, бирок ошонун ичинен өзүбүздүн кыргыз эне тилибизди, кыргыз тилибизди билүү абзелирээк. Азыркы биздин ошол көбүнчө жаштарыбыз башка тилдерде түш көрүп жаткандыгы дагы ачык айкын. Ошондуктан биздин ата бабаларыбыз айткандай, тилиң менен, дилиң менен, диниң менен кыргызсың дейт. Ошондуктан ушул тилибизди ата бабаларыбыз жана ата-энелер, чоң ата, чоң энелер, мугалимдер жакшы үйрөтсө, биздин келечегибиз кенен болот. Кийинки оодон амандашканча саламаттаныңыздар. Кыргызстан толодун мекени, умуктуулар, токойлор
This is the